Assalamu alaikum, урматтуу биздин көрүүчүлөр, Байкежи каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 7-январь 2023 болуп калды туугандар. Бул Бишкектен жумурткалар келди. Адлерский деген тооктун жумурткалары келди буюрса. Алмаз Байкен Адлерский деген тооктордун жумурткалары келди. Кече заказ кылдык элек. Буюрса бул инкубатор 104 тукум атат буга. Бул өзү заводской. Өзү одарып, өзү айландырат. Суусу эле куюп турса болду буюрса. Мына ушундай апилкеге ороп, жумурткаларды ороп, кыймылдатпай турган кылып, жакшы кылып салыптыр. Өтө сонун кылып салыптыр. Азыр буну биз буюрса бастырабыз бүгүн. Бүгүн число 7 болсо, 21 күндө чыккан болсо, ошондо Кудай буюрса февралдын баштарына чыйып калат, ушул январдын аягы 28-29дары иншалла чыйып калат. Адлерский тоок баккандар өздөрү билишет, бул кандай жакшы тооктугун. Сиздер дагы кызыксаңыздар болот, жазып байланышыңыздар, номерлерди калтырабыз. Буюрса чөжүлөрү сатылат иншалла кийинчерээк, чыккандан кийинирээк. Анан моундай жумурткаларына дагы заказ кылсаңыздар болот. Номерлерин беребиз биз. Ал буюрса бастырабыз. Бисмилла деп туруп. Буну мына ушуну эле арчып туруп эле, чүпүрөк менен эле артып туруп эле. Бисмилланы айтып эле. Монтип эле коюп коебуз. Ушинтип 104 жумуртка батат. Бул аппараттын чыгаруу проценти жакшы. Мен дагы 1-2 чыгарып көргөмүн мурун. 80%, 90% чыгарат. Свет өчүп калса, аккумулятор менен да иштейт бул. 24 вольт менен дагы иштей берет. Мына ушундай кылып туруп апилкеге ороп салсаңыздар, мына латокочу вообще кыймылдабай жакшы келет да, качествосы жакшы келет буюрса. Алыс жолдо эле боло берет. Бул Бишкектен ушул Нокатка келди. Мына ушундай ороп салыптыр. Сиздер дагы ушундай ороп салсаңыздар, эгер алгандар болсо, саткандар болсо, ушундай ороп салыңыздар, жакшы болот. Буюрса мына жумурткалар тизип бүттүк буюрса. Бул астына суу куйлат. Бул каранын астына суу куйлат. 2-3 күндүн ичинде сууну карап туруш керек, куюп коюш керек. Бул өзү ар 2 саат сайын бул жумурткаларды одарат, өзү айландырып. Бул инкубатордун крышкасы. 2 вентилятор. Бул печкелери 38 градус жылуулукта кармайт бул. Мына ушундай туугандар. Лайктан басып коюңуздар, ой пикирди жазып, каналга катталып, достор менен бөлүшүп, группаларга таратып коюңуздар туугандар. Биз дагы кичинекей болсо да колдон келишинче жардам кылабыз. Билбегендерди сураңыздар. Билгениңиздерди өзүңүздөр комментарийге жазыңыздар. Өзү негизи сезон азыр уже башталды. Азыр бастырып башташ керек. Эрте чыйып калган, ошолор жакшы чоңуйот чөжүлөр. Анча-мынча жаңы чөжүлөр уже тооктор жумуртка киргендер бар экен арасында. Анча-мынчалары ушундай бир аз кан болуп калыптыр, анча-мынчалары. Мына ушундай 104 жумуртка батты иншалла. Ушунун арасынан бир жумадан кийин бул буюрса эмелер билим калат. Кайсылар чөжө чыгат, кайсынысынан чыкпайт. Бир жумадан кийин кадимгидей УЗИге окшоп текшергенде чыгат.
тамыр байлагандары чыгат, байлабагандары чыкпайт. Мына ушинтип бастырып баштадык. Bunun инкубатордун крышкасы. Мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз достор. Колдон келишинче таратып койсоңуздар жакшы болот. Чөчүлөр чыкканга иншалла идиштер даяр. Суу куйчу, жем салчулары. Азыр бул 45 жумуртка ашты. 150 заказ кылдым эле. 45тасы ашты. Буну эртең эгасы келип алып кетет, бастырат.